Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан силер менен экзаменге даярдануу сабагын баштайбыз. Жалпы химия предмети боюнча тест. Экзаменге даярдык. Биринчи тестке көңүл бурсаңар. Төмөнкү айлануудагы X заты кайсы зат? Айланууну жазалы. Ацетилен HC, көмүртек менен көмүртектин ортосунда 3 байланышы бар. CH, демек бул зат ацетилен. Ацетиленден X затын алуу керек, жана ал X затынан уксус кислотасын алуу керек. Демек биринчи уксус алдегиди CH3, COH. Бул уксус алдегиди же этанол деп аталат. Экинчи бул кетон, диметил кетон деп аталат. CH3, CO, CH3. Үчүнчү зат бул спирт CH3, CH2, OH. Ал эми төртүнчү бул CH3, CH3 бул этан болуп саналат. X затын табуу үчүн биз ацетиленден X затын алуу үчүн анда айланууну биз жазып көрөбүз. Чыгаруу ацетиленди эгерде сууну кошсок, бул гидратациялоо реакциясы деп аталат. Анда Марковниковдун эрежеси боюнча гидроксил тобу экинчи көмүртекке кошулат. Ал эми суутек болсо биринчи көмүртекке кошулат дагы, кош байланыш үзүлөт. Бул учурда катализатор сымаптын туздары жана күкүрт кислотасы болуп саналат. Бул учурда биринчи көмүртекке бир суутек кошулгандыктан 2 суутек болуп H2C, бир байланыш үзүлөт, пи байланышы CH жана OH. Бул заттын аты винил спирти деп аталат. Винил спирттин молекуласынын ичинде өзара аракеттенишүү жүрөт дагы. Натыйжада суутектин атому биринчи көмүртекке кошулат. Бул учурда дагы сымаптын туздары катализатор болуп саналат. Анда уксус алдегиди алынат. Суутектин саны 3 болот. H3C, COH деген уксус алдегиди пайда болот. Демек, ацетиленден гидратациялаган учурда алынган зат бул уксус алдегиди болуп саналат экен. Анда туура жоопту белгилейбиз. Демек, биринчи уксус алдегиди CH3, CO жана H. Демек, ацетиленден уксус алдегиди алынат, уксус алдегидин кычкылдандырганда жана уксус кислотасы алынат экен. Экинчи суроо. Экинчи суроодо эле төмөнкү айлануудагы X заты кайсы? Анда C12, H22, O11ден X затын алуу керек. Ал X затынан C2, H5, OH деген затты алыш керек, же болбосо этил спиртин алуу керек. Эсиңерде бар болсо C12, H22, O11 бул сахароза, дисахаридтердин классына кирген зат, бул углеводдордун тобуна кирет. Мына ушул дисахаридтерден X затын алуу керек. X затынан спиртти алуу керек. Анда варианттары: биринчи уксус кислотасы CH3, COOH, экинчи C12, H22 деген чектүү углеводород, андан кийин C6, H12, O6 бул глюкоза, C6, H10, O5 бул крахмал. Эсиңерде бар болсо полисахариддер гидролизденген учурда дисахаридтерге ажырайт. Ал эми дисахариддер гидролизденгенде моносахаридтерге ажырайт. Моносахарид бул глюкоза. Ошондуктан бул айланууда берилген X заты бул глюкоза болуп саналат. Демек C6, H12, O6. Дисахариддер гидролизденгенде моносахарид пайда болот. Ал эми моносахарид глюкоза ачыган учурда этил спирти пайда болот экен. Андан кийинки суроо. Каттуу абалда молекулалык кристалдык торчогой ээ болгон заттар кайсы? Биринчи калийдин хлориди, натрийдин хлориди. Экинчи аммонийдин хлориди, аммиак. Үчүнчү кычкылтек жана суутек. Төртүнчү уксус кислотасы жана калийдин ацетаты. Кычкылтек жана суутек молекулалардан тургандыктан алардын кристалдык торчосу молекулалык кристалдык торчого ээ болот экен. Демек, туура жооп кычкылтек жана суутек.
заттарды түзүп турган атомдор же молекулалар белгилүү бир иретте жайланышуусу бул кристалдык торчо деп аталат. Бул кристалдык торчолордун түрлөрү бар. Иондук кристалдык торчо бул учурда металлдардын оң заряддалган иондору жана металл эместердин терс заряддалган иондорунун иреттүү жайланышынан иондук кристалдык торчо пайда болот. Андан кийин атомдук кристалдык торчого атомдор иреттүү жайланышат. Ошол затты түзгөн атомдор иреттүү жайланышат. Силер көрүп турган атомдук кристалдык торчо бул графиттин кристалдык торчосу болуп саналат. Ал эми көк шарлар менен белгиленген элемент бул көмүртек элементи болуп саналат. Ошондой эле кристалдык торчонун дагы бир түрү бул металлдык кристалдык торчо. Кристалдык торчолордун чокуларында металлдардын оң заряддалган атомдору жайгашат. Бул кристалдык торчону бириктирип турган алардын атомдорунан бөлүнүп чыккан электрондор металлдарды бири-бири менен байланыштырып турат. Дагы бир кристалдык торчонун түрү бул молекулалык кристалдык торчо болуп саналат. Молекулалык кристалдык торчолордо заттарды түзгөн молекулалар кристалдык торчолордун чокуларында жайгашат. Мисалы, суунун молекуласында, кристалдык торчолордун чокуларында суунун H2O деген молекуласы жайгашат. Андан кийинки суроо: төмөнкү берилген заттардан 3 кислотаны таап жазгыла. Бул заттар берилген: С17, H35, COOH. Экинчи зат: С3, H7, COH. Үчүнчү зат: HCOO, CH3. Төртүнчү зат: С2, H5, COH. Бешинчи зат: С3, H7, COOH. Ал эми алтынчы зат: HCOOH. Кайсы зат кислота экендигин билүү үчүн алардын курамына көңүл бурсаңар болот. Бул органикалык заттарда функционалдык топтор бар. Демек, карбон кислоталары деген силер эсиңерде бар болсо, курамында радикалдардан жана карбоксил тобунан турган заттарды биз карбон кислоталары деп атаганбыз. Бул карбоксил тобун белгилеп алалы. Мисалы, биринчи затта COOH бул карбоксил тобу болсо, ошондой эле карбоксил тобу бар зат бул 5-чи турган зат жана 6-чы турган затта карбоксил тобу бар экен. Анда мына ушул кислоталарды өзүнчө алып жазып көрөлү. Биринчи зат С17, H35, COOH деген бул стеарин кислотасы, карбон кислотасы болуп салынат. Экинчи С3, H7, COOH деген бул пропан кислотасы. Үчүнчү бул HCOH деген бул кумурска кислотасы болуп саналат. Демек, курамында карбоксил тобу бар заттар булар карбон кислоталары деп аталат экен. Андан кийинки суроо: алкиндерди гидратациялаганда төмөнкү заттардын кайсынысы алынбайт? Биринчи этанол алынбайт, экинчи бутанол алынбайт, үчүнчү пропанол 2 алынбайт, төртүнчү пропанол 1 алынбайт. Анда эмесе мына ушул гидратациялоо реакциясын жазып көрөлү. Этиленге сууну кошкон учурда гидратациялаганда мында катализатор кислоталар жана температура болуп саналат. Бул учурда суутектин бир атому биринчи көмүртекке кошулат, ал эми OH экинчи көмүртекке кошулат дагы кош байланыш үзүлөт. Бул учурда этанол пайда болот. Демек, андан кийинки пропенди жазып көрсөк, анда пропенда гидратацияланган учурда катализатор кислота жана температура таасир этет. Суунун курамындагы суутектин атому биринчи көмүртекке кошулат, суутеги көп көмүртекке кошулат Марковниковдун эрежеси боюнча. Ал эми OH экинчи көмүртекке кошулат дагы кош байланыш үзүлөт. Бул учурда CH3, CHOH жана CH3 деген зат пайда болот. Бул заттын аты пропанол 2. Андан кийин бутен 1ди жазып көрөлү. Бутен 1 гидратациялаган учурда так ушундай эле механизм менен реакция жүрөт. Биринчи көмүртекке суутек кошулат, экинчи көмүртекке OH тобу кошулат дагы пайда болот. Анда бутанол 2 пайда болот экен. Демек, бул жердеги силер көрүп турган заттардан пропанол 1 деген зат пайда болбойт экен. Анда туура жооп: алкендерди гидратациялаганда туура жооп пропанол 1 алынбайт экен. Андан кийинки тесттин суроосу:
кайсы эки бирикме коваленттик байланыш менен байланышкан? Биринчи калийдин сульфаты жана аммонийдин хлориди. Экинчи арсин, мышьяктын суутек менен болгон бирикмеси арсин деп аталат, жана калийдин иодиди. Үчүнчү нитробензол С6H5NO2 жана сианил хлорид деп аталат. Андан кийин магнийдин нитраты жана калийдин цианиди. Силер эсиңерде бар болсо, байланыштардын түрлөрү бар. Коваленттик, иондук байланыштар. Аны эске түшүрүп көрөлү. Иондук байланыш нагыз металлдардын жана металл эместердин ортосунда пайда болгон байланыш, бул иондук байланыш. Силер көрүп турган байланыш бул натрийдин хлоридинин ортосундагы иондук байланыш болуп саналат. Анткени натрий металл, хлор металл эмес, күчтүү металл эместердин ортосунда иондук байланыш пайда болот. Ал эми андан кийинки байланыш бул кычкылтектин молекуласындагы байланыш. Бир түрдүү атомдордон түзүлгөн молекулалардын ортосунда коваленттик байланыш пайда болот, же болбосо электрондордун жупташуусунан коваленттик байланыш пайда болот. Бул кычкылтектин молекуласында коваленттик байланыш бар. Ошондой эле коваленттик байланыштын эки түрү бар. Эсиңерде бар болсо, уюлдуу жана уюсуз коваленттик байланыш. Эгерде уюсуз коваленттик байланышта бир түрдүү атомдордун ортосунда уюсуз коваленттик байланыш пайда болсо, ал эми электр терстүүлүгү боюнча айырмаланган ар түрдүү атомдордун ортосунда уюлдуу коваленттик байланыш пайда болот. Бул байланыштын мүнөзү ошол заттын физикалык касиетине да таасир этет. Иондук байланыш менен байланышкан заттар катуу абалда кездешет. Ал эми коваленттик байланыш менен байланышкан заттар суюк жана газ абалында болот. Анда мына ушул байланыштын түрлөрүнө байланышкан тестке жооп берип көрсөңөр. Калийдин сульфаты бул жана аммонийдин хлориди бул каттуу заттар. Курамында металлдар жана металл эместерден түзүлгөн заттар. Ошондуктан бул эки заттын ортосунда иондук байланыш бар. Ошондой эле арсин бул мышьяктын суутек менен болгон бирикмеси, бул уюлдуу коваленттик байланыш менен байланышкан. Ал эми калийдин иодиди болсо, бул иондук байланыш менен байланышкан, бул каттуу зат. Үчүнчү бул нитробензол, суюк абалдагы зат, коваленттик байланыш менен байланышкан. Ал эми сианил хлорид дагы бул газ абалындагы зат, бул дагы коваленттик байланыш менен байланышкан. Ал эми төртүнчү зат магнийдин хлориди каттуу туз болгондуктан иондук байланыш менен байланышкан. Ал эми күкүрттүү суутек газ абалында болгондуктан бул уюлдуу коваленттик байланыш менен байланышкан. Ошондо бизге берилген тесттин жообу үчүнчү болуп эсептелет. Нитробензол жана сианил хлорид бул коваленттик байланыш менен байланышкан. Туура жооп үчүнчү экен. Андан кийинки суроо: кайсы эки бирикме молекулалык түзүлүшкө ээ болот? Биз азыр эле кристалдык торчолордун түрлөрү боюнча айтып кеттик. Ошол заттын курамына карата бул заттар кандай кристалдык түзүлүшкө ээ боло тургандыгын таап алсаңар болот. Биринчи CH3NH2 бул метиламин жана аммонийдин хлориди. Экинчи натрийдин карбонаты жана азот кислотасы. Үчүнчү этил спирти жана метан. Төртүнчү натрийдин ацетаты жана күкүрттүү суутек. Бул заттардын агрегаттык абалына карата эле алар кандай түзүлүшкө ээ боло тургандыгын билүүгө болот. Спирт суюк абалында жана метан газ абалында болгондуктан булар молекулалык түзүлүшкө ээ болот. Ал эми калган суроолордун жоопторунда карасаңар, туздар бар, булар каттуу абалда, ошондуктан булар молекулалык түзүлүшкө ээ болбойт. Ошондуктан бул тесттин жообу үчүнчү болуп саналат. Мына метиламин газ түрүндө, аммонийдин хлориди каттуу түрүндө, натрийдин карбонаты каттуу, ал эми азот кислотасы суюк, этил спирти суюк, метан газ абалында, ал эми төртүнчү натрийдин ацетаты каттуу, ал эми күкүрттүү суутек газ абалында болот. Ошондо туура жооп бизде үчүнчү. Этил спирти жана метан бул молекулалык түзүлүшкө ээ болот экен. Андан кийинки суроо: кайсы кислота күчтүү электролит болуп саналат? Суроого жооп берүү үчүн силер электролиттик диссоциацияны эске түшүрсөңөр болот. Күчтүү начар электролит деп алардын диссоциациялануу даражасына жараша электролиттерди күчтүү, начар, орто деп бөлүштүргөнбүз. Анда жооп варианттарын карап көрөлү.
биринчи күкүрттүү суутек, экинчи уксус кислотасы, үчүнчү йодтуу суутек, төртүнчү кумурска кислотасы. Булардын диссоциация даражасы канчага барабар экендигин жазып көрөлү. Күкүрттүү суутектин диссоциация даражасы 0,7% барабар экен. Уксус кислотасыныкы 1,36 барабар. Ал эми кумурска кислотасы 1,17% барабар. Йодтуу суутек 95% барабар. Электролиттик диссоциацияны өткөндө силер диссоциация даражасы эгер 3%га чейин болсо, анда булар начар электролиттер болуп саналат. Ал эми 3%дан жогору болсо, күчтүү электролит болуп саналат. Бул жерде силер көрүп турасыңар, күкүрттүү суутек, уксус кислотасы жана кумурска кислотасы начар электролит, ал эми йодтуу суутек күчтүү электролит. Ошондуктан туура жооп бул 3-чү йодтуу суутек болуп саналат. Андан кийинки суроо: төмөнкү берилген заттардын кайсынысы циклобутандын изомери болуп саналат? Циклобутандын эмпирикалык формуласы С4H8 экен. Анда варианттарын карап көрөлү. Биринчи бутадиен 1,3, экинчи циклопентан, үчүнчү бутин 1, төртүнчү бутин 2. Анда булардын молекулалык формуласын жазып көрөлү чыгаруу үчүн. Эң биринчи бутадиен 1,3-тү жазабыз. Мында кош байланышы бар. Номерлөө биринчи көмүртектен башталат. Бул заттын аты бутадиен 1,3. Эмпирикалык формуласы С4H8. Экинчи циклопентанды жазып көрсөк, анда циклдүү түзүлүштө молекуласынын түзүлүшү эмпирикалык формуласы С5H10 экен. Ал эми үчүнчү бул бутин 1-дин формуласы 3 байланышы бар. Жалпы формуласы С4H6. Ал эми төртүнчү болсо бул зат бутен 2, эмпирикалык формуласы С4H8. Демек циклобутандын изомери болуп биринчи жана төртүнчү болуп саналат. Анткени булардын эмпирикалык формуласы же курамында 4 көмүртектин атому жана 8 суутектин атому бар экен. Анда туура жооп биринчи бутадиен 1,3 жана төртүнчү бул туура жооп экен. Андан кийинки суроо: пропен жана пропин төмөнкү заттардын кайсынысы менен аракеттенишет? Биринчи калийдин перманганаты менен, экинчи жездин оксиди менен, үчүнчү жездин гидроксиди, төртүнчү күмүштүн оксидинин аммиак эритмеси менен аракеттенишет. Анда аракеттенишүү реакциясын жазып көрөлү. Пропенди жазып көрөлү. Перманганат калий бул кычкылдандыргыч, атом түрүндөгү кычкылтек таасир эткен учурда биринчи бул гидроксил тобу экинчи көмүртекке кошулат. Ал эми OH болсо биринчи көмүртекке кошулат дагы. Натыйжада пайда болот күкүрт кислотасы катализатор, эки атомдуу спирт пайда болот. Бул эки атомдуу спирттин аталышы пропан диол 1,2 деп аталат. Анткени биринчи жана экинчи көмүртекте гидроксил тобу жайланышкан. Ал эми пропин 1-ди жазып көрсөк, анткени 3 байланыш бар. Бул пропиндин молекуласында кычкылданган учурда анда уксус кислотасы жана көмүртектин 4 оксиди пайда болот. Демек туура жооп пропен жана пропин калий перманганаты менен кычкылданат. Ал эми жездин оксиди, жездин гидроксиди күмүштүн оксиди менен аракеттенишпейт экен. Мына балдар, бүгүнкү сабакта органикалык заттардын ортосундагы генетикалык байланыш боюнча тест иштедиңер. Андан кийин ошондой эле органикалык заттардын ортосундагы байланыштардын типтери менен тааныштыңар тест иштөө менен. Ошондой эле кристалдык торчо, химиялык байланыш, изомерлер боюнча тесттерди иштедиңер. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Мен силерге каалоом мамлекеттик экзаменди абдан жакшы тапшырып, өзүңөрдүн тандаган кесиптериңерге ээ болушуңарды каалаймын. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.